мен болсо эс алууда жатам деп балдарга эчтеке айтпай обследование өттүм. Обследование өтүп бүтсөм эле прям толугу менен рак деп чыкты. Ушунчалык акыбал жаман деп ушинтип айткандай болушту. Анан кийин анализдерди алып алып ыйлап отурсам Салтанат Саматова жолугуп калды. Ой, Шайрижи, эмне кылып отурасыз? Эмне болду? Бутуңуз ооруп атабы? Мен бутум сынган ошону алдым. Ой, жок, Саку, бутум сынган жок, момундай анализ чыктыр. Ошентсем карап туруп анан кийин ой, ошого да кайгырасызбы, Шайрижи? Азыр деген рак деген айыгып атат, састымоодой эле айыгып атат. Мына менин деген анализдерим сопсонун эле чыкты деп өзүнүн анализдерин көрсөтмөк ошентти да. Ошол киши мага көп дем берди да. Коркпоңуз. Врач айткан баарын жазаңыз болду. Мен сизди азыр дагы бир кишиге көрсөтүп келейин деп дагы бир профессорго көрсөттү. Анан ал киши ошентип айтты. Дарылануу өзүңүздөн. Эгерде жок, мен эми ушу рак болгон турбайбы, өлүп калат турбаймын дей берсеңиз, анда өлүп каласыз. Ошон үчүн тандаңыз деп. Анан мен эмне кылам, эми кандай кылам? Эми ойлонуп көрөйүн. 2 врачка барсам сразу эле операция жасаш керек деген. А бул киши ошентип айтты, жок, операция жасабайлы, давайте консервативно дарыланып көрүңүз. Андан кийин операция жасаш любой убакта жасаганга болот депчи. Анан ошончо Динара Куатбековнага жиберди. Динара Куатбековна айтышы мага ушунчалык демилге берди. Ушундай жап-жаш келин мени кантип айыктырсын деп биринчи ойлогом. Тыпылдаган аябай татынакай айым экен. Анан канча болду экен бул кишинин иштегенине деп өзүм ичимен күмөн санадым да. Жаштыгына ишенбедим. Ишенбейчи. Анан кийин Шайрижи, сиз деген тизме жаздыңыз беле? Мону жазып үлгүрүшүм керек деп. Жазгам дедим. Жазсаңыз эң биринчи ошону айрыңыз. Алла таалам кайсы күнү буйруса, ошол күнү сиз деген ошондон бирдесиз деп. Ошол ойдон ошо кишиде дарылана баштадым. Анан Кудай буйруса, анда дарылар мен химия алдым, луч алдым, аябай эле кыйналдым. Эми ал тозокторду айтып отурса көп. Бирок мен ушу аялдарга кайрылгым келет. Алдын ала бир жолу, жылына бир жолу өзүнө бир жарым саат эле убакыт өтүп берсе, өзүн жок дегенде жарым саатка сүйсө, ошо жарым саатты өзүнө жиберсе, бул ооруга чалдым. Просто баламды сабап кетип 10 жыл баламды баккам. Негизи бул рак злокачественный опухоль деп эмнеге айтат, ошо күйүт, ыза, ушундай таарыныч аябай көп чогулганда, бул ошондо зло пайда болот экен. Мындай орусча зло дейт, кыргызча ачуу пайда болгондо, ыза пайда болгондо ал өсө баштайт экен да. Мисалы, эгерде үй бүлөдө катын ушундай өзүн бири-бирин сыйлаган үй бүлө болсо, анда гормональный нарушение эч качан болбойт. Аял ар дайым ден соолукта болот. Гормональный нарушениеден көбүнчө аялдар ошондон ооруп атпайбы? Оказывается, гормональный фон көп нерсе ойнойт экен. Мисалы ушул касиети чоң дейт экен. Мисалы ошо профессордун лекциясынан айтам да. Мисалы ал кишинин бир эле жакшы жылуу сөзү, бир эле жакшы сылап койгону же кучактап койгону, ошол бизде бир гормоны счастья деп коет экен, бактылуулуктун гормонун чыгарат экен. Эми бизде менталитет боюнча кыргыз аялдар өтө тартынчаак, илгерки аялдар. Ошондой эмелер бар болчу да, тоскоолдуктарчы. Анан кийин ыза, күйүт баары чогулганда ошондой болот экен да. Жолдошу менен жакшы эле болчу, ушу балам кырсыктагыча. Андан кийин эле 10 жыл балам жатты, 6 айдан кийин жолдошум өтүп кетти, күйүтүнө чыдабай, ушу сахары бар эле, давлениясы бар эле. Астына кичүү уулубуз, ушу бага турган балабыз эле, ушу баламды мен багып калат белем деп көп кайгырып атып эле өтүп кетти да. Негизи эркек киши назик болот турбайбы? Анысында мен убактымда болбой калды а кишиге бөлгөнгө. Ушу 10 жыл карадым ошо баламды. Ошон үчүн доктурга да көрүнгөн жокмун да. Эгерде мен ушу аялдарга эмне үчүн ушу кеңешти берип атам, жылына бир жолу көрүнүп койгула деп. Там үй бүлө, небере, анан балам, анан тиги бу дебей эле, ушу бир жылда бир жарым саат барып туруп гинекологко көрүнүп, эмчегин текшертип көрсө болду. Андан башка эчтекенин кереги жок. Убагын алдын ала алса, бул деген жана эле састымоодой эле айыгып кетет. А эгерде уже күчөп кеткенде барсаң, анда действительно тозоктун баарын өтөсүң. Сиз Билөмө мен мисалы толугу менен айткан жокмун, бирок ушундай онкология экен, биринчи күнү жатам деп ошентип айттым. Балдар коркпогула деп. Кызым сурады, мам, биз эмне кылышыбыз керек деп. Анан кийин эми эмне керек? Мындай ооруда в основном каражат керек экен. Анан кийин дуба эле. Балдарыма айттым, Кудайдан тилегиле.
Анан кийин акча чогулткула башка эмне кылмак элеңер деп. Анан ошентип балдардын баары чогултуп, уулум болсо эчтекени сатпайбыз, эчтеке кылбайбыз, ар бирөөбүз эле чогултуп туруп эле Кудай буйруса мамам айыгат, эч кандай капа болбогула, биз турбайбызбы деп. Анан чынында эле балдардын тилегин берет экен дейт, неберелерим баары жөн эле эме болгон. Мен чачым түшкөндө мынтип таракты таразам эле чачым баары шыпырылып калды да. Анан кийин ошол убакта неберем кирип калды, мени үйгө киринткени алып кетмек. Көрүп эле апашка, что это деп атпайбы. Эми балам, сен өзүң фармация будущий, сен кандай түшүнбөйсүң, өзүң аны жоокко алаткым келди да. Эми бул деген естественный реакция да, бул мен химиотерапия алып атсам чачым түшөт да. Чач, кирпик, каш баары эле түшөт. Анан кийин жолдон келатып эле бир убакта парикмахерскийдин жанынан токтоп, апа, чачыңды алып салалычы, үйдөн азыр мамам киринтсе папам айтат, папам ансы деле кайгырып атат, алып эле салалычы деп экөөбүз парикмахерскийге кирип анан чачымды алдырдым. Чачымды алып атам да, чачым узун болчу. Анан кийин Кудайдан жалынып атам, Кудай кечирип кой, менин чачым колтугума жетчи, кокусу өтүп кетсем өзүң көрүп атпайсыңбы деп ыйлап атам. Чачым алган кыз, же өсөт чачыңыз, коюңузчу, кайгырбаңызчы деп алда кошо ыйлады. Ушундай акчасын да албай койду, жок, кереги жок депчи. Анан эми боорукер кишилер көп болот. Негизи мен ушу кеңеш бере турган, ушу мендей ооруган аялдарга кеңеш берет элем, ар бирөөбүздүн өзүбүздөн күндөрүм аябай көп болду. Мен ушу Динара Кубатбековна мени биринчи жолу Абдыразакова Гүлмира деген менен тааныштырды. Фонд вместе против ракада иштейт экен, ошонун жетекчиси экен. Анан ошол кишиге бардым. Барсам экөө бар экен. Гүлмира менен Гүлнара экөөнү көрүп, анан менен аябай сүйлөшүп, турмуш жөнүндө айтышып, мен ошол убакта баламды унута албай аткам. Ушул мага аябай эме болуп аткан да. Ошо ашын берип каламбы, бере албай каламбы деп эле ошого катуу кейгем. Кызым турмушка чыга элек болчу, ошону эметсем деп. Ошо кишилер менен сүйлөшкөндөн кийин кандайдыр бел байлап калдым да. Анан мен өзүм бара баштадым аяка, өзүм барып жардам берип, анан ошо сумкаларын тигишип, андан кийин ошо курдаш группасына жетекчи болдум. Ошентип жүрүп, анан уже элдерге өзүмдүн башыман өткөнүн айта баштадым, үйрөнүп жүрөм. Эми бул анализдерим жакшы чыккандан кийин дагы 5 жыл бар экен. 5 жыл кадимкидей өзүңдү жаш баладай эле карашың керек экен. Ушу капачылыкты, баардык жаман нерседен жакшы нерсени чыгарышың керек экен. Кандай бир ыйлагың келип атса дагы ошону жакшы нерсеге жумшаа. Ушу жакында биз бөлүндүк. Абдан өзүмчө бир аябай жаман ооруп калдым. Анан ошондо ойлодум, эмне кылсам, кандай кылсам. Мен азыр башым дагы эле ооруп атат, дагы эле ийне сайып жүрөм. Анан дагы эле лечение алып атам. Анан өзүм ойлодум. Эми элдердики кээ бирөөнүкү башынан, мисалы Салтанаттыкы башынан метастаза болуп, анан кийин кайра күчөп, ошондон өтүп кеткен. Анан башым текшерсем, мен ойлогом, башыма кеткен го депчи. Анан жок, андай эмес экен. Анан кайра ошондон эметкен. Меники метастаз эмес экен, меники болгон тромб экен. Кудай сактасын, жоюлат деди. Значит, бул жоюлуп кетет. Мен просто өзүмдү жакшылап карап, мындан да жакшы сүйүшүм керек экен өзүмдү деп. Мен азыр өзүмдү аябай жакшы көрөм. Эң биринчи аял киши эмне дейт? Бала чакасы, анан үй бүлө, анан абышкасы, андан кийин үй окат, андан кийин анан өзү. Анда деле кезек жетсе. Кезек жетсе. Мен баягы шаарда өсүп калып, ат башыга турмушка чыктым, бирок мен өзүмө убакыт ар дайым кеч жатам. Өзүмө убакыт тапчумун да, же эртең менен эрте турам. Анан өзүм тикчимин. Койгон көйнөктөрдү тигип алып эле, чыттан болобу, меден болобу, мени тиги ат башынын ак куусу деп коюшту. Бирге деген биз онка мастерской ачканбыз. Жашоо үчүн бирге. Жашоо үчүн бирге деп, ошо мастерскойдо тигебиз, сумкаларды тигебиз, фартук, ар кандай эми дагы улантканга көп нерселерибиз бар, көп ойлорубуз бар. Биз врачтын бир эмесин мен айткым келет да, рактын 5 түрү бар деп эметкен да, бир эле түрүнө уу коргошун жардам берет. Мисалы, бирөөгө барды, уу коргошун жардам берсе эле, анан кийин башкаларда тиги рактан айыктоо ошого барыш керек дейт. Аныкы балким башкадыр. Рактын түрү көп болуп аткандан кийин аныкы балким башкадыр. Тиги уу коргошун жардам берди, бул кишиге жардам бербейт.
болгону бир эле рактын түрүнө у коргошун жардам бере алат. Ошон үчүн мен ойлойм эң биринчи врачка кайрылыш керек. Биринчи өзү жардам берет. Өзү канчалык, мисалы, могу химиотерапия алып атабы, андан кийин аябай кыйналат да. Мисалы, мага бир байбиче айтты да, ушуну алып атасың, Алла Тааламга жалын балам. Ушу мага жардам берет деп. Мен азыр элге ошондой кеңеш берем. Мына ушу сизге куюп атабы химияны, ушу мага жардам берет. Ичиңиз өтүп атабы, ушу ич өткөн менен чыгат. Башыңыз ооруп атабы, баш оору менен чыгат. Кусуп атасызбы, кусунду менен чыгат. Себеби бул рак ооруусу кеткиси келбейт да. Белен оокат, белен тамактан ким кеткиси келет? Эч ким кеткиси келбейт. Анда өлгүсү келбейт. Алда чырылдап атат да, калып калсам деп. Эгерде сен ишенбей, мына чөдү, мына менин боорум ооруп калды же бээрим ооруп калды десе, сөз жок, ошо жерине кетет. Мисалы, колуң кессең деле аяккыча канча эме болуп атат, кыйналасың. Любой дарыны ичкенде баары бир башка жакка таасир этет. А бул жерде химиотерапия болуп атат да. Баягы илгеркидей химиотерапия эмес. Азыр деген боорго да жардам бере турган, жүрөккө да жардам бере турган, куспаганга жардам бере турган дарыларды кошуп берип атпайбы. Андан промывка деп коет, ошо биртке тазалап кете турган дарыларды куят. Азыр жеңил. Просто ар бир кишинин өзүнүн. Эгерде өзү ушу химияга кыйналам деп барса, кыйналат. Жок, курдаштар жете бир 112дей аял бар. Бизде азыр бир 20-30дай эле аял бар. Баардык региондордон бар, ким жатса, ким кааласа ошолорду кошобузса, кошуп коюп, анан ал жерде жакшы маалымат алмашып. Мисалы, мен момтуп атам, кусуп атам, кыздар, силер эмне кылдыңар эле десе, баары жаза баштайт. Мисалы, мен лимон менен суу ичкем, мен таң ичкем, мен шоро ичкем, же мен момундай кылгам депчи. Паллиативдик жардам алыш үчүн сөз жок, карточкаңыз болуш керек. Мейли онкологияны ачылат. Эми башка травма эме болсо, ал травмпункттанбы, травматологияданбы, анан кийин баары по месту жашаган жеринен деп айтат. Ошол выписка берет бизде, мисалы. Аны алуу оңой эле, жолду. Оңой эле. Эми азыр ушуну дагы биртке оңойлотсо жакшы болмок да. Мисалы, муну алыш үчүн онкологубуз жазып берет. Ушундай справка, что ушуну алыш керек деп. Могу Балбөжөдө биз биртке бара болуп калдык. Себеби деген выписка эле алып барсак, врач жаратпай койду. А выписка деле жарай берет, себеби онкологияны өтүп атат. Жок, бизге жазып бергиле, что именно морфин алып бергенге улуксат деп. Анан кайра ошондой справка алып барып туруп, анан кийин ала баштадык да. Ошо баткендик айымдар, мен силерге баарыңарга ден соолук каалайм. Эч кимиңер мындай башыңардан өтпөсүн. Башына түшкөндөр болсо күчтүү болгула, сабырдуу болгула, кайраттуу болгула. Баардык жаман нерседен жакшы нерсе ойлоп таапкыла. Рахмат. 16-жылы билдим ооруганымды. Негизи аял зат өзүбүздөй кайдыгер карайбыз да, ден соолугубузгачы. Иштеп жүрө бердим. Күнү түн иштечүмүн. Жолдошум каза болуп калып балдарымды. Баламды багам деп, ошо анан кийин жыл сайын эмеден өтөбүз. Жакшылап айтып атышты, эже эрозия деп. Баягы ошол жерден эле колуман алып эле айтты. Мен сизден суранам, аябай онкологияга барыңыз деп. Ошо анан кийин эртеси күнү эле онкологияга бардым. Букоев Нурбек деген жигитке направление беришти регистратурадан. Анан кийин барсам, ал айтты, эже мен биопсия алам, бирок биопсиясыз эле айтам сизге, у вас это жаман деп. А мен деле айттым, говори как есть. Ошо ошентип айтты. Мен айттым, бирдеме кылыш керекпи, эмне сразу эле айт, мне ошондо деле өлүп жүрөм, эмне керек. Бош эмес. Анан кичине кыздарымды, балдарымды чакырдым, келдим деп. Бөлүп бердим. Сага мына, сага. Балдарыңыз чоң эле беле? Кыздарыма да күйлүү болчу, экөөдөн кошуп эле болчу. Ошон үчүн мен корктум да. Кошуп эле болсо, кызым анан билгенден кийин айтты, мам, айтпаганыңыз жакшы болду. Мен аны билгенде, ким билет, балким даже төрөбөй аборт жасайт элем. Сиз үчүн, сизди карамакка деп. Ошондон кийин ошентип эметтим, анан баягы албетте арыктай баштадым. Анан лучевая терапия деп коет, ошону 25 курс берди. Лучевая терапия эмне болсо да буттан жаат да. Арыктайсың, гемоглобиниң түшөт. Айлаң жок, иши эптеп жумушка барып аттым. Жумуштан больничный алган жокмун, эмчилерден. Кайра эле жумушка чыктыңыз? Больничный алган жокмун, эмчилерден аякта жасатты. Ошол жолу маншук деген
биздин айымыбыз баары эле билет го, ошол үйрөттү да, баягы мастер класс көрсөтүпчү. Анан кийин ал бизге үйрөттү. Анан ошондон кийин биз дагы жасап калдык да, ошол Курактардан көз мончок ошолорду жасап калдык. Анан кийин азыр онкологияга барып, ар бир бешемби сайын барабыз. Аялдардын баягы духун көтөрүп, эмче дегенде баягы мугалимдер, врачтар сен айыгасың деген бир сөз, а биз барып өзүбүздү көрсөтүп эметсек ал бир сөз. айтып бересиз да өзүңүздүн башыңыздан өткөн. Ишенишпейт, сиз айтып атпайсызбы? Кыча эле турсуз. Эми максатыбыз биздики Шайыржик экөөбүздүкү жылдыз биз менен кошо ушул уюмду эметкен. Биздики бир эле максат да, баягы эң мындай чоң максаттардан айтсак, глобальный деген бул мамлекетти баягы онкобольной аялдарга көңүл буруш керек да. Аялдарга да менин эмемди ошибки не повторяйте деп. Мен мисалы өзүмдү чын эле жакшы көрөм. Бирок ушу ден соолугумду карабай коюп турмун да. Эчтеке болбойт, мен кыйынмын, мен грипп менен оорусам деле мындай баягы көтөрүп жүгүрүп жүрүп эле неметчүмүн да. Мисалы ден соолукту аябай жакшы караш керек экен да. Ден соолук дегенде, эмче дегенде эң биринчиден сенин жаман ден соолугуң сенин эң жакшы көргөн адамдарыңды оорутат экен да. Ушунчалык балдарым чыйпылыктап кетти. Ошондо Кудайга өтүнүп жетти. Балдарым үчүн мени калтырчы, Кудай айланайын, балдарым ыйлап калбасын деп баягы балдарыңды жакшы көрсөң, балдарыңды аясаң, сен өзүңдү сакташың керек экен да.